Uşu balama жардам керек болтат. Uşu balamın oğutcan, uşu balanın gözü görmüyor. Kollarını utar iştebek, bir zerdile jatat. Uşu balama жардам сурайт элем. Сиздерден. Uşu balamдын оорусу 70% болот. Uşu balamды операциясыга $5000 керек болот экен. $5000 алып бергиле деп атат. Ошо сиздерден жардам сурайт элем. Мына бул күнү түнү ушундай ыйлайт. Азыр башында дарысы калбай ушундай ыйлап атат. Могу буттар жакшы иштебейт. Gözü de görmüyor. Sүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт. Ас-садакату бурханун. Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө хассину амвалакум биз-закати. Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. Вадау марбакум бис-садакати.Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шифа тилегиле. Ва аидду лил-балаи бид-дуаи. Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаганын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садага маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болду.